Быйыл Кыргызстан Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата республика боюнча 100 ишкананы ачуу мерчемин койгон. Бүгүн эртең дал ушул ишканалар ачылып ишке берилет. Чүй облусу боюнча 10 ишкана ачылды. Анын бири Борбор Азия боюнча ири мунай затын кайра иштеткен Жунда заводу. Жунда заводу ири реконструкциядан өткөндөн кийин экинчи этабына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда старт берилди. Сиздер менен бүгүнкүдөй жагымдуу саамалыкта жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз турган Кара Балта шаарындагы Жунда заводунун өлкөбүздүн өнөр жайы үчүн мааниси чоң. Себеби бул завод Кыргызстанда мунай продукцияларын өндүрүү боюнча алдыңкы ишканалардын бири болуп саналат. Мунайды кайра иштетүүчү бул заводду ишке киргизип, ошону менен бирге модернизациялоо долбоорлорунун алкагындагы курулушка мезгил кутусун салуу аземине чогулуп олтурабыз. Мына ушундан улам биз бүгүн Кыргыз Республикасынын өнөр жай тарыхындагы маанилүү окуяга күбө болуп жатабыз деп айтууга толук негиз бар. Өзүңүздөр билгендей, 2020 жылга чейин Жунда заводу бензиндин түрлөрүн дизель, гудрон, мазут жана суюлтулган газ өндүрүп, калкыбыздын керектөөсүн кайсы бир деңгээлде канааттандыруу менен камсыздап келген. Бирок тилекке каршы завод түрдүү себептерден улам 2020 жылдын февралында өз ишин токтоткон. Заводду кайра ишке киргизүү маселеси Кыргызстан үчүн маанилүү орунду ээледи. Кытай тарап менен тыгыз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатты. Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарымдын алкагында дагы бул маселени Кытай эл республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза менен талкууладым. Жыйынтыгында Си Цзиньпин мырза саясий эрк билдирип, чечкиндүү колдоосун көрсөттү. Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводу 2009 жылы курулуп баштаган. 2014 жылы курулуш иши аяктап, күйүүчү майлоочу майларды чыгара баштаган. 2019 жылы COVID-19 пандемиясынан улам бул ишкана жабылып, кайрадан былтыркы жылдын аягында мамлекеттик сүйлөшүүлөрдүн негизинде кайрадан ири оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Эми экинчи этабы дагы модернизациялоо иши алдыда турат. Ошондой эле бул завод Борбор Азиядагы эң ири мунайды кайра иштетүүчү заводдордун бири. Жылына 800 тонна күйүүчү майлоочу каражаттарды чыгарат. Экинчи этап боюнча мына ошо азыр биз турган жерде деген жаңы завод курулат. Биздин Кытайдын инвесторлордун тарабынан берилген убадаларына ылайык азыркы этапта экологиялык бузуулар болбойт. Азыр деле экологиялык бузуу жок. Ооба, чынында эле жергиликтүү калк тараптан жыт чыгат деген маалыматтар чыгып турат, ооба туура эле. Бирок деген азыркы убакта Жунда компаниянын жетекчилиги жаңы заманбап технология менен иш алып барып, азыр ошон үчүн жаңыдан ачылыш болуп атат. Мындай тоскоолдук болбойт. Элдин негизи биздин эң биринчи биздин жергиликтүү калктын мүддөсү биринчи орунда. Ошондуктан мындай маселе жаралбайт деп ойлойбуз. China Petrol Company кытайлык компаниясынын ишмердүүлүгү менен Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводунун экинчи этабы курулса, суроо талапка ээ болгон К5 үлгүсүндөгү күйүүчү майлоочу майларды чыгара баштайт. Бүгүнкү күндө Жунда заводунан өндүрүлүп чыккан күйүүчү майлар өлкө боюнча 21 Жунда аталышындагы май куюучу жайда сатылууда. Заводду ишке киргизүү бул биздин бүт командабыздын эбегейсиз эмгегинин жана аракетинин натыйжасы. Биз Кыргызстандын энергетикалык туруктуулугунда жана экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү роль ойногон бул негизги объектти калыбына келтирип жана модернизациялаганыбызга сыймыктанабыз. Жунда заводу Кыргызстандын салык төлөөчүлөрүнүн арасында алдыңкы орунду ээлейт жана мунайды кайра иштетүү тармагынын негизги объектилеринин бири. Учурда заводдо 800дөн ашык адам иштейт. Эми экинчи этабы модернизацияланса, жергиликтүү тургундар үчүн эмгек рыногуна жаңы дем берет. Аз бүгүнкү күндө ушул биздин жайыл районубуздагы эң чоң ишкана катары ушул жерде биздин Кыргызстандан, өзүбүздүн районубуздан жалпысынан 600 жергиликтүү элибиз иштеп атат. Булардын ошо ар бир ошо өндүрүшүндө дагы жумушчудан баштап инженерине чейин
ошондой эле булардын 21 точкасы бар, күйүүчү заправка станциялары кысемдерди бере турган. Ошол жерде дагы биздин жергиликтүү элибиз иштеп атат. Жергиликтүү тургундардын жумуш орду менен камсыз болгондон тышкары дагы район үчүн башкача социалдык экономикалык мындай пайда келтирген учурлар барбы? Ооба, мына азыр бул мен айткандай бул завод биздин Жайлуу районунун Ак Башат айыл аймагында жайгашкан. Ошол жерге сос пакетти дагы, ушул жерде жайгашкан чоң биздин заводдун сельхоз салыгы, ошондой эле биздин подоходный салык жалпысынан мына былтыркы эле жылы 14 миллион акча каражаты биздин жергиликтүү бюджетке түштү акча. Өлкөдөгү мунайды иштетүүчү эң ири завод ишмердүүлүгүн жана өнүмүн көбөйтүп, чет өлкөгө да экспортко чыгууну мерчемдешүүдө. Бүгүнкү күндө завод сапатка жана экологияга зыян келтирбөөгө арналган иш-аракеттерди көрүүдө. Нура Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК-4, Жайыл району.